Буюрса жакшы болуп кетесиң. Жолдошум 2 жыл болду, каза болуп калды ушу боор оорусу менен да. Кызым да 21 жашта, ал да каза болуп калды. Ага 1 жыл болду. Минтип балам да боор оорусу менен ооруп атат. Жакшы сүйлөп берип кой, нерсе сен жакшы болуп кетесиң да. Сага сени көргөн адамдар сага жардам бериш керек да. Ошон үчүн сен сүйлөп беришиң керек да. Bir жер ооруп кетсе, жанагы дарыдан берип койгучу деп. Ушинтип кейип турса, тетиңтип бир тууган мен астыма келип мынтип отурса, күйөө балам кызынын өлгөнүн да билбей кетти. Баласынын моундай шартында жатканын да билбей кетти. Он 11 жаштагы Кутманалиев Алишер инибиз азыркы учурда боор оорусуна чалдыгып, акыбалы оор. Айта кетчү нерсе, Алишер инибиздин атасы жана 21 жаштагы бир тууган эжеси ушул дартка чалдыгып каза болгон. Алишер намынтип ичим түз жатсың. Ичим мынтип шишип турат. Ушундай чоң болуп турат. Боордуку да ошондой? Боордуку, боор шишип турат да, ушинтип. Буюрса жакшы болуп кетесиң. 11 жаштагы Алишер спорттун чуркоо түрүнө кызыгат. Ал башка балдар сыяктуу күн сайын мектепке барып, билим алууга мүмкүнчүлүгү жок. Оору аны 4 тубалдын ортосуна байлап койгонуна 10 жыл болгонун айткан анын апасы уулунун жанынан чыкпай, минтип караарын айтат. Айнагүл Мусуропова алгач жолдошун, андан соң бойго жеткен кызын жоготконун, ал эми минтип уулу боор сиросуна чалдыкканын айтып ыйлайт. Беш балам бар. 21 жашта кызым каза болуп калды, калган 4 балам бар, калган. Жолдошум 2 жыл болду, каза болуп калды ушу боор оорусу менен да. Кызым да 21 жашта, ал да каза болуп калды. Ага 1 жыл болду. Минтип балам да боор оорусу менен ооруп атат. Индия өлкөсүнөн операция жасаш керек экен. Ага 3 миллион керек экен. Каражатыбыз жетишпей атат. Болгон акчабызга 6 ай сайын доктурга көрүнүп турабыз, анализ тапшырабыз, такай дары чейбиз. Жолдошум деле билинбей жүрүп эле ушу боор оорусу менен ооруп каза болду. Анан кызым 1 жашынан бери онкологияда жатып, ошо 2021 каза болду. Ал да 1 жашынан бери оорчу. Эми балам дагы төрөлгөндөн бери эле больницага да жүрөбүз. Ада 1 жашынан бери ооруйт. Боор оорусу менен. Кызыңыз да ушундай диагноз койгон. Анализ тапшырып, химия кылып алып аттык. Анан акырында ошо айтышты 3 айдын ичинде Индияга боорун алмаштырыш керек дешти. Анан ага жетпей эле 20 күндөн каза болду. Өзү ошо жакшы болуп кетем деп ишеничте. Өлөм деп ойлогон жок. Балам да боор оорусу менен ооруйт экен, тукумчулук экен деп буга да диагноз коюшту Москвадан. Боору менен бөйрөгүн алмаштырыш керек деди. Анан биринчи боорун алмаштырыш керек, андан кийин бөйрөктү алмаштырыш керек деди. Ага 3 миллион керек деди. Анан биз кайра каражатыбыз жетишпегендиктен кайра келдик. Алишердин апасы Айнагүл Мусуропова баламдын келечекте дарыгер болом деген сөзүн укканда жүрөгүм ооруп кетет дейт. Чоңойгондо доктор болом, мендей болуп ооругандарды айыктырам дейт. Балдар менен кошулуп деле чуркап ойной албайт.
Батышым эле чарчап калат. Ал эми андан соң биз Алишердин өзү менен баарлашууга аракет кылып көрдүк. Бирок ал ыйлап камеранын алдында сүйлөй алган жок. Ыйлабай, сен эми жакшы сүйлөп берип койдуң, берсе сен жакшы болуп кетесиң да. Сага сени көргөн адамдар сага жардам бериш керек да. Анын таэжеси баланын атасы менен эжесин эстеп көзүнө жаш алганын айтты. Мен Айнагүлдүн бир тууганын эжеси болом. Анткени менин күйөө балам Айнагүл экөөнүн чогуу жашаганына 19 жыл болгон. Бул убакка чейин деле ушу Айнагүл баш кошуп, чогуу жашап эметкенде деле күйөө баламдын ушинтип оорусу менен билбептир. Ушул тукум куйт экен. Анткени ушул биринчи эле Төлбашы ушул Чолпон деген кыз, мына тиги сүрөттү да берип койсоңуздар, ошол экил Төлбашы ушул Чолпон деген кыз эле. Ушул Чолпон 1 жашында ушул Анкаловицкийге келип, ушул жерден учетто туруп 21 жашка чейин жалаң дары менен, химия менен ушул жерде учетто жылына 2 жолу, 3 жолудан келип, 2 айдан, 3 айдан больницага жатып кетчү. Анан мунун кыздын дагы каза болгонуна 1 эле жыл болду. Мынакей өткөндө биз 1 жылдыгын белгилеп келдик. А буга чейин ушул балдардын, 5 баланын күйүтүнө чыдап, ушул кызы менен Алишердин диагнозу чыкканда менин күйөө балам жаап жашырып, ушу балдарымдын жаманчылыгын көрбөйүн деп өзүнүн боорусун ооруганын жаап жашырып, кетанал ичип, ооруса дагы билгизбей ушинтип келген. Каза болгондо билдик. Көрсө, ал деле ушундай оору менен кетти. Күйөө балабыздын өлгөнүнө 2 жыл болду. 2 жылдан кийин эле ошо 1 жыл болгондон кийин бул кызы артынан кетти. Ошол кезде күйөө балам каза болгон кезде бул комдо жатып калган. Бала Кочкордо больницада жатып калган. Ошондон дагы экөө 2 жакта болуп, ошондон да күйүтүнөн дагы болуп кетти. Андан кийин эле бул кызыбыз каражатыбыз жетишпестиктен ушу 3 айдын ичинде барып операция менен боорун алмаштырып, боорунда жардам берсеңер болот деген каражаттын шарты келбегендиктен биз ушул 20 күндүн ичинде 21 жаштагы кызыбызды колдон узатып жибердик. Андан кийин эми болсо монтип балабыз ушинтип мурду канайт, көп чуркаса, балдар менен деле ойногусу келет, көп чуркаса күйүгүп калат, мурду канайт, жалаң диетада, тамакта, ай сайын ушу күнүгө ушинтип дары менен жашаган бала. Азырда биздин кудуретибиз, шартыбыз келбегендиктен биз ушинтип элден кайрымдуулук сурап, атасы болсо дагы биртке сиңдиме дагы жардам болмок беле. Кичине болсо ана 5 баланын күйүтү. Бир күйөө балам кызынын өлгөнүн да билбей кетти. Баласынын мондай шартында жатканын да билбей кетти. Сиңдим болсо бирөөнүн үйүндө квартирада жашайт. Алганын балдарга пособия. Буга эч качан жардам жок. Ар бир дарысы 2000 сомдон. Анан ушул балага өзүнүн пособиясын, акчасы менен өзүнүн дарысын алып, ушинтип жашап келатат. Бардык жерден жардам сурап, эртеңки күнү биз балабызды жок дегенде боорубузду өрөбүзбү, каныбызды өрөбүзбү, элден кан сурайбызбы, балабызды алып калалы деген бизде ишенич эмес, чоң үмүт менен ушинтип баарыбыз жапа тырмак турабыз. Бала дагы азыр ушинтип коркуу сезиминде, бала деле коркуп калды. Кайсы жерге чуркаганда деле Бакуш балабыз чуркап барып
биринчи орунду алдым Чуркоодон. Биринчи орунду алдым мен дегенди укканда балабыз деле сумсайып калат. Бу деле аракет кылат, ошо тойго барып чуркап биринчи орунду алышты. Күйүп калат, мурду канап калат, көпчүлүктөргө кошула албайт. Болбогондо атасы болсо, эжеси болсо бул деле сурайт. Энесинин зейини кейт. Атам каякта? Эжем каякта? Чоңоюп калганда бүт барын эс акылына тутуп калгандан кийин бала деле энеден сураш, эне балага жооп бериш ушундай болот экен. Азыр ушинтип эле тарттыртып эметкен сайын бул баланын деле зейини кейт. Мени эмнеге минте бересиңер деген суроо болот. Ошондон деле биздин баланы эмес бер жакта туруп бизге суроо берсе, биздин деле себебибиз кейт. Андан көрө миң мертебе ыраазыбыз. Алла ыраазы болсун. Кайда болсо дагы колуңардан келген жардамыңарды бутуна туруп кеткен ушул балабыз үчүн жардамыңарды берип койгула. Жалгыз бой эне 4 баланы же атадан жетим ушинтип балдарын өстүрүп келатат. Bir gün olmasa bir gün өсөр күнү жер суусу бардыр. Жаш баланын тилеги дагы, ою дагы жакшыдыр. Спортсмен болом деп бир айтат. Жаны кейигенде доктор болом деп бир айтат. Бир жер ооруп кетсе, жанагы дарыдан берип койгучу деп. Ушинтип кейип турса, тетиңди бир тууган мен астыма келип минтип отурса, менин кантип зейним кейибейт. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.